Эфирде апта ичинде орун алган орчундуу окуяларды камтыган күндемин жыйынтык аналитикалык программасы назарыңыздарда. Студияда Гүлзада Туребекова. Саламатсыздарбы? Соңку 10 күндөн бери дүйнө коомчулугунун көңүлү көптөгөн курмандыктарга алып келген. Аламат салган жер титирөө катталган Туркия менен Сирияда болуп турат. Акыркы маалыматтар боюнча Туркиядагы жер титирөөдөн набыт болгондордун саны 38 миңден ашты. Урандылардын астында дагы канча киши калганы белгисиз. Эми аман калгандарды табуу мүмкүн эмес деген чакта дагы 200 сааттан ашык урандылар алдында жаткандарды тирүү табышууда. Дүйнөнүн бир нече өлкөсүнөн барган куткаруучулар издөө иштерин жүргүзүүдө. Узаган аптада Кыргызстандын бир нече аймагында калың кар жаады. Айрым жерлерге кар көчкү түшүп, адамдарды басып калган учурлар да катталды. Нарынга кар көчкү түшкөндөн улам өзгөчө кырдаал режимге киргизилди. Социалдык тармактарда окуучунун мектепке күчүк алып барган сүрөтү тараганын көрүп, жылмайып гана өткөнүбүз менен мындан жаралган жагдай кызуу талкууга жем таштады. Интернетте жаныбарды класска алып киргендиги үчүн мугалим баланы катуу тилдеген видео тарап, коомдо кайчы пикирлерди жаратты. Апта ичинде Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевдин абактан чыгышы да коомдо талкууга түштү. Бишкектин 1-май райондук соту Атамбаевга Кыргызстандын аймагынан чыгып, чет өлкөдө дарыланууга уруксат берди. Узап бара жаткан жума ичинде орун алган ушул жана башка жаңылыктарды Жума хроникасы тизмектейт. 13 февраль дүйшөмбү. Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан 3 жаран чөнтөк урурлук жана уурдалган мүлктү сатууга байланыштуу кармалышты. Аларга карата кылмыш иши козголуп, иликтөө уланууда. Чүй облусуна караштуу Новопавловка айыл аймагында республикалык маанидеги жолдордун жээгинде башаламан соода жүргүзгөндөргө каршы рейдтер жүргүзүлүп, мыйзамга баш ийбегендерге чара көрүлүүдө. Кыргыз-өзбек айылдарын байланыштырып турган 41 жылдык көпүрө урап калуу коркунучунда. Баткен жана Кадамжай райондорун Өзбекстандын Сох эксклавы менен байланыштырып турган көпүрө акыркы жылдары катуу келген селдин таасиринен зыянга учураган. Жалалабад шаарында 3 көп кабаттуу үй мыйзамсыз курулган. Учурда сотто каралып жаткандыгы Жалалабад облустук архитектуралык курулушту контролдоо башкармалыгы тарабынан айтылды. 14 февраль шейшембе. Кыргызстан быйыл көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине төрагалык кылат. Анын алкагында бир топ жоолор бекитилип, жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган иш-чара өткөрүлмөкчү. Бишкектин 1-май райондук соту Алмазбек Атамбаевге Кыргызстандан чыгып кетүүгө уруксат берди. Соттун токтомунда айтылгандай, бул дарылануу зарылдыгына байланыштуу. Жалалабадтын Базар Кургон районуна караштуу Кызылай айылынын жергиликтүү кеңешинин депутаты ошол аймактагы элге күч колдонуп, коркутуп, акча жана башка материалдык баалуулуктарды талап кылып келгени үчүн кармалды. Ош шаарынын 2023 жылга карата бюджети өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 1 миллиард сомго көп бекитилди. Тактап айтканда 2 миллиард 509 миллион сомду түздү. Мындай чечимди 14 февралда Ош шаардык кеңешинин кезектеги 16 сессиясында депутаттар колдоп беришти. 15 февраль шаршембе. Жогорку кеңештин жыйынында автомобиль жолдору жөнүндөгү мыйзам долбоору каралып, эл өкүлдөрү тарабынан талкууга алынды. Анда акы төлөнүүчү жолдор мааниге алынууда. Сузак районунда 8 каттамдын айдоочулары нааразы пикирин билдирип чыкты. Себеби 15 февралда айдоочуларды Жалалабад шаарындагы автобекетке токтоп, шаар ичине кирүүгө тыюу салынган. Өткөн жылдын сентябрь айындагы окуяда Самаркандек ооруканасынын бир тез жардам унаасы жараксыз болгон. Анын ордуна жаңы унаа берилип, тез жардамдын кызматкерлери үчүн ыңгайлуу шарт түзүлдү. Ош Бишкек трассасында оор жүк ташуучу унааларга рейд жүргүзүлдү. Алардын салмагы, көлөмү жана тиешелүү кагаздары текшерилди. Рейд 13 мартка чейин өткөрүлүп, мобилдик топтор аркылуу жана Каракөл транспорт көзөмөл пунктунда унаалар текшерилет. 16 февраль бейшембе. Жогорку кеңештин жыйынында 2023 жылдагы жазгы тала жана чарбалык жумуштарды өткөрүүгө карата көрүлүп жаткан даярдыктын жүрүшү боюнча министрлер кабинетинин маалыматы угулду. Айкөл гуманитардык миссиясынын алкагында Кыргызстанга Сириянын чыр-чатак болгон аймагынан кыргызстандык аялдар менен балдар алып келинди. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Жалалабадта тротуарлар урдаган имараттардын саны 10дон ашат. Коомчулукта алардын ыңгайсыздыгы, көчөдөгү тоскоолдуктары тууралуу тынымсыз нааразычылыктар айтылып келет. Окуучу мектепке күчүк алып келип, сабак учурунда баштыкка салып илип койгон үчүн класс жетекчиси тарабынан жеме укканы боюнча видео тараган.
Тасмада бир нече мугалим баланын болук кылыгы үчүн мектептен айдап жиберүү керектиги да айтылат. 17 февраль жума. Бишкекте 3 адамды өлтүрүүгө шектелген киши УКМКнын күзөт кызматында 15 жыл иштеген. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка караганда 37 жаштагы шектүү 2006 жылы мамлекеттик күзөт кызматына жумушка алынып, 2021 жылга чейин кызмат өтөгөн. Кыргызстанда курулуштун сапатын камсыздоо максатында ушул тармакка тийиштүү болгон бардык адистер чогулушту. Алар учурдагы заманбап курулуштардын технологиялары тууралуу талкуу кылышты. Жалал-Абад облусунда 2022 жылы 177 адам эхинококоз оорусунан дарыланды. Учурда Жалал-Абад облустук ооруканасында балдар бөлүмүндө 2 бала ушул дарт менен дарыланууда. Акыркы 2 жылда өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун саны өскөн. Буга байланыштуу укук коргоо органдары мектеп окуучуларына болгон көзөмөлдү күчөткөн. Бул жумада жогорку кеңештин жыйынында 2023 жылдагы жазгы талаа жана чарбалык жумуштарды өткөрүүгө карата көрүлүп жаткан даярдыктын жүрүшү боюнча министрлер кабинетинин маалыматы угулду. Жыйынга Акылбек Жапаров баштаган министрлер кабинетинин өкүлдөрү катышты. Алгач айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков даярдыктын жүрүшү боюнча баяндама жасап маалымат берди. Мында айтылгандай, өлкөнүн бардык аймактарында жазга даярдык иштери жүрүп, дыйкандарга жеңилдиктерди түзүп берүү маселеси каралып жатыптыр. Өз кезегинде депутаттар дыйкандарды жер семерткеч, үрөн, суу менен камсыздоо маселесине быйыл өзгөчө көңүл бурушу керектигин эскертишти. Ошондой эле мамлекет тарабынан дыйкан фермерлерге берилүү үчүн насыяларды жеңилдетүү керектиги айтылды. Гүлдана Момунова темага кенен токтолот. 3 жылдан бери бир көпүрө, 2 көпүрө бүтпөй, ошол дыйкандар кыйналып өздөрүнүн полясына бара албай атат. Конкреттүү түрдө айтыңыз, эмне болуп токтотулабы? Жайыт өсүмдүктөрдүн үрөндөрү келет, аларды себүүнү баштайбыз уже. Көптөгөн дыйкандар алып айткан, ошо насыяларын төмөндөтүп бере аласыздарбы? Закону сиз бекитип бересиз, ошону аткарыр. Жок, кечирип коесуз, анда милдетиңизди түшүнбөйт экенсиз. 100% бензин дагы, дизелдик отун дагы Кыргызстанда бар. Жаз айы жакындап келе жаткандыгына байланыштуу өлкөдө жазгы талаа чарбалык иштерине даярдыктын жүрүшү тууралуу маселе актуалдуу болуп саналат. Андыктан министрлер кабинети жогорку кеңештин депутаттарына 2023 жылдагы жазгы талаа иштерине көрүлүп жаткан даярдыктар жана дыйкандарга берилүүчү жаңы мүмкүнчүлүктөр тууралуу маалымат беришти. Алгач айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков жазга даярдыктын жүрүшү боюнча баяндама жасады. Жазгы талаа жумуштарын өткөзүүгө бизде бүгүнкү күндө 80%дан жогору кондициялуу үрөндөрдү текшерилген үрөндөрүбүз бар. Бул жерлер бул үрөн менен камсыз кылууда болууда мындай көйгөй жаралбайт. Айыл чарба техникаларынын даярдыгы дагы 85%ды көрсөтүп атат. Биз ошол лизингке дыйкандарга техника берүүнү дагы 2,5 эсе көбөйткөнбүз 2022-де. Бул жылы дагы ошол техникалар чоң жардам беришет. Жаныбеков кошумчалагандай, быйыл жазга камылга көрүү иштеринде дыйкан фермерлерге керектүү шарттардын баары каралып жатат. Биздин нефтетрейдерлер ассоциациясы менен келишимибиз бар. Бизге керек болгон 41 000 тонна 42.171 тонна дизелдик күйүүчү май Кыргызстанда бар. 100% бензин дагы, дизелдик отун дагы Кыргызстанда бар. Ал эми депутаттар социалдык экономикалык багыттагы анын ичинен айыл чарба тармагына тиешелүү бир катар көйгөйлөрдү көтөрүштү. Алсак депутат Нурбек Алимбеков жайыттардын абалы начарлап кеткенин белгилеп, мисал катары суу самырды каптап кеткен 6 канат тикендүү бадалы тууралуу сөз кылды. Жайыттар деградацияга учурап кетип атат да. Ушул боюнча быйылкы жылы бир мындай атайын багытталган акча бөлдүңүздөрбү? Мисалы, суу самырды карасаңыздар, ошол баягы 6 гана караган басып эле келатат. Жайыттын сапатын оңдош үчүн жакынкы убактарда ошол жайыт өсүмдүктөрдүн үрөндөрү келет. Аларды себүүнү баштайбыз уже. Суу самыр боюнча ылдый жактарында өсө турган айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүгө фермерлерибизге ошону ижарага берүү маселеси менен бир жагы ошо менен күрөшүү аракети, анан башка да жолдорун издеп атабыз азыр. Аны менен катар депутат Балбак Төлөбаев быйылкы жазгы талаа жумуштарына жер семирткеч, үрөн жана күйүүчү май таңкыстыгы болбойбу деген суроо салды. Өз кезегинде айыл чарба министри эч кандай көйгөй болбой тургандыгын белгиледи. Керосинибиз, үрөнүбүз, жер семирткеч даярбы? Бул көрсөткүчтөр боюнча көйгөй жок. Болбойт буюрса.
Муну менен катар депутат Улан Бакасов дыйкан фермерлерди колдоо максатында мамлекет тарабынан берилүүчү насыялар жана жерлерди трансформациялоо тууралуу кеп козгоду. Өз кезегинде быйыл дыйкандарга бул жаатта бир канча жеңилдиктер каралып жатканы айтылды. Лизинг маселеси боюнча насыялары жогору болуп жатыптыр. Көптөгөн дыйкандар алып айткен, ошол насыяларын төмөндөтүп бере аласыздарбы? Улан Болотбекович, насыялар жогорулаган жок. Тескерисинче биз былтыр 6%-дан жогору кылган жокпуз. Айыл чарба техникасынын жана атайын техниканын лизинги мен айткандай 2,5 эсе көбөйттүк. Өлкөнүн түштүк жергесинде пахта жана тамеки өстүрүүнү жандантуу керектигин айткан эл өкүлү Алишер Козуев бул маселени министрлер кабинети көңүл сыртында калтырбоосу керектигин эскертти. Статистика боюнча бир күндө 1 миллион пачка тамеки чегилет экен. Бардыгы импорт экен. Мурда биз эми экспортко чыгып жүргөнбүз да. Бир топ тамеки заводдор, анан кайра ошо сигарета чыгара турганда заводубуз бар эле. Контрабанданын айынан жабылды да баары. Ошон үчүн жалпы бул экономикада бир жерин ретке келтирип койсоң, экинчи жагы өзү менен өзү кете берет да. Эгерде контрабанда болбосо, тамекини кайра иштетип Кыргызстанга келип сигарет, папирос чыгарам дегендер бар. Бирок алардын бир гана шарты болуп атат, контрабанда болбосун дейт. Жыйындын жүрүшүндө депутаттар өлкө аймактарында орун алган айрым айыл чарба багытындагы бир канча көйгөйлөргө да токтолуп өтүштү. Ак Суу районунда Теплоключенко айылында 2 көпүрөнү билесиздер, 2021-жылы сел алып кеткен. Сиз күтүп атасызбы, сизден бөлөк кийинки келген премьер бүтүрөт деп күтүп атасызбы? Мен ошого түшүнбөйм да. 3 жылдан бери 2 көпүрө бүтпөй, ошол дыйкандар кыйналып, өздөрүнүн полясына бара албай атат. Эми Акылбек Тогузбаевич, сөзсүз түрдө мен айында премьер болот. Асман жерге түшүп кетпейт да. Эгерде республикалык бюджеттен болсо, биз бүтүргөнгө аракет кылабыз. Если местный бюджеттен болсо, анын жолунда караштырайлы. Белгилей кетсек, айыл чарба министринин маалыматына ылайык 2022-жылы 644 000 гектар жерге эгин эгилген. Анын ичинде буудай 233 гектар жерге себилген. Ал эми арпа 234 000 гектарга себилип, андан 197%га көбүрөөк түшүм алынган. Ошондой эле кант кызылчасы 2022-жылы 1,2 000 гектарга азыраак эгилип, бирок түшүмү жогору болгон. Былтыр айыл чарба өндүрүмүнүн экспорту 33 миллиард 975 миллион сом болгон. Ал эми мал 295%га көбүрөөк сатылган. Министрлик 2023-жылга төмөнкү көрсөткүчтөрдү жогорулатуу планын койгон. Гүлдана Момунова, Калы Сөмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Туркиядагы жер титирөөдөн каза болгондордун саны 39 672 адамга жетти. Маалыматка ылайык 18 февралга карата Туркиянын жер титирөөдөн 108 068 адам жабыркады. Учурда Туркиядагы кырсык болгон аймакта 74 өлкөнүн куткаруучулары ишин улантууда. Кыргызстандан да Боордош Түрк элине жардам көрсөтүү үчүн жалпысынан 200гө жакын куткаруучу, анын ичинен фельдшер, дарыгерлер, жерлерде жардам көрсөтүү үчүн көчмө оорукана, ошондой эле атайын үйрөтүлгөн иттер менен 6 кинолог жөнөтүлгөн. Турак жайсыз калгандар баш калкалап турушуу үчүн 120дан ашуун боз үйдө тигилген. Түркия менен Сириядагы зилзаладан каза болгондордун саны улам өсүүдө. Апаттан 130 000 имарат кыйрап, миңдеген адамдар үй-жайы жок көчөдө калды. Түркиянын чыгышында 100 миңдеген куткаруучулар издөө иштерине тартылып, тирүү калгандарды жана жансыз денелерди таап чыгышууда. Аталган өлкөгө жалпысынан 74 мамлекеттен куткаруучулар келишкен. Коопсуздуктан кийин анан аткаргыла. Экскаватор иштеп аткан, техника иштеп аткан жерде абайлагыла. Катарында Кыргызстандан барган куткаруучулар алгач зилзаланын очогу болгон Кахраман-Мараш шаарында издөө иштерин алып барышты. Ал шаардын 3 районунун бир катар тилкелеринде издөө куткаруу ишин 24 саат бою кезектешип аткарууда. Жыйынтыгында кыргызстандык адистер урандасынан жалпысынан 5 адамды аман алып чыгышты. Бул тууралуу Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 15 февралда билдирген. Мекеменин маалыматына караганда 8 күн ичинде кыргызстандык куткаруучулар 154 адамдын сөөгүн табышкан. Кыргыз куткаруучулар тарабынан Кахраман-Мараш шаарында издеп куткаруу иш-чараларынын негизинде бир сутканын ичинде 22 жарандын жансыз денеси чыгарылып, туугандарына өткөрүлүп берилди. Ал эми 8 күндөн берки маалыматты айта турган болсом, жалпысынан 5 жаранды тирүү куткарып,
154 жарандын жас денеси урандылардын астынан чыгарылган. Ал ортодо Түркиянын Зилзаладан жапа чеккен Кахраман-Мараш шаарындагы футболдук стадиондо кыргыз боз үйлөрүнөн турган шаарча түптөлдү. Мында жалпысынан 120 боз үй тигилип, аны орнотууга Түркиядагы этникалык кыргыздар көмөктөштү. Жергиликтүү тургундар эсепсиз жардамдар үчүн кыргыз элине ыраазычылык билдиришүүдө. Түрк элинин атынан биз ыраазычылык билдиребиз кыргыздын мамлекетибизге, кыргызстандык элибизге, бардыгы. Мага айыл өкмөтүм бизди тааныйт да. Түркия. Мага заң урбаган, телефон чалбаган адам калбады. Кыргызстандын жакшылыгыны биздин акымдар, губернаторлор, ички иштер министрлиги бизге чалып шундай ыраазычылык бердилдечи. Биз аябай ыраазыбыз. Мен ойлойм ушу шаарчадагы өзүнүн кызматын аткарып, ушу 130 миң кураган үйлөрдүн жашоочуларын кабыл алат. Мындан сырткары Түркия мамлекетинин Кахраман-Мараш шаарына Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин көчмө госпитали орнотулду. Бул жайда зилзаладан жабыркаган жарандарды 24 саат бою кабыл алып, медициналык жардам көрсөтүлүүдө. 20-30 урууларды кабыл алып атабыз. Ар кандай эмелер менен келип атышат. Колун эме болгондор, тытылып кеткендер, инфекция болуп атат, башы менен келип атышат, буту менен келип атышат, ооругандар ар кандай келип атат. Кээ бирлер ушул стресс, депрессия, уйку бузулду деп уктай албай, ушул ар кандай эмелер менен келип атышат да. Жетишерлик бардык кызматтарды биз кызматтын бардык түрлөрүн көргөзүп атабыз бул жакта. Bilmeden düştüm. Dünkü saat 4:30-5'e Nasıl жақын düştüğümü de уақытта bilmiyorum. балдарым аябай катуу кыйкырып бардык эшикке чыгып кыйкырып мени чакырганда тепкичтен түшүп баратып жыгылдым. Çocuklar Kolum düştüm, ısındı. benim kolum gitti dedim. Ошол Çocuklar da биз hepsi bir эшикке koştu чыгып үлгүрүп geldiler. калгандан кийин үйүбүз жыгылды. Kaldırdılar beni. Анан бизди ошол жакка Öyle көчүрүп oldu. келди. Көчүрүп келгенден кийин Evet, туугандарыбыздан билди Кыргызстандын госпиталын ачканын. Келип жардам суратып колубузду гипстеп берди, ооругандарыбызды карап берди. Канча күн суукта жашадык, палаткада жашадык, суук жерде. Аллах разы болсун. Кыргызстандын мамлекетинин жардам жибергенине, кыргыз врачтарына абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошо тез жардам бергенине, бизди караганга Çok teşekkür ederiz. Тала госпитали 4 бөлмөдөн турат. Биринчиси амбулатордук кабыл алуу бөлүмү, сол тарабында таңуу бөлмөсү жана кичинекей жаракат алгандардын таңуу комнатасы. Андан тышкары үчүнчү бөлүгү болсо тамчылатма түрүндө жарандарды кабыл алуу комнатасы бар. Тала госпиталында 10 койка жайгашкан. Жылуу, электр энергиясы менен камсыздалган. Учурда кыргызстандык куткаруучулар Кахраман-Мараш шаарындагы 10 күнгө созулган издөө куткаруу иштерин жыйынтыктап Түркия мамлекетинин түштүк бөлүгүндө жайгашкан Катай облусуна которулуп издөө иштерин улантууда. Ал жерде чатырлар тигилип, куткаруучуларыбыздын абалын жеринде фельдшерлер, дарыгерлер көзөмөлгө алууда. Ошондой эле санитардык эрежелерге ылайык коргонуучу бардык каражаттар менен камсыздалып, эрежелер тыкыр көзөмөлдө. Бул аралыкта куткаруучулар тарабынан Түркиянын Катай облусунун Антакия шаарында 5 адамдын сөөгү ураган имарат алдынан чыгарылды. Куткаруучубуз өзүнүн коопсуздугун сактоо максатында атайын мындай М3 респиратору, атайын каптар жана медициналык маскалар менен камсыз болушкан. Ар бир издөө куткаруу иштеринде жансыз денени тапкандан кийин бул кол каптар жана маскалардын баары алмаштырылат тез арада. Кыргызстан Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркагандарга болгон жардамын аяган жок. 14 февраль түнү Бишкектен аталган өлкөгө 7 тонна гуманитардык жардам жөнөтүлдү. Анда кышкы чатыр, жууркан, газ жылыткыч, генератор жана уктоочу баштыктар негизинен. Учурда Кыргызстандан Түркияга жардам эсебине 45 миллиондон ашык каражат чогулду. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы. Өлкөдө акыркы 10 жылдан берки салынып жаткан көп кабаттуу турак жайлардын сапаты кандай? Бул суроолор февраль айынын башында Туркияда катталган зилзаланын кесепетинен кыйраган имараттардан улам келип чыгууда. Буга чейин өлкө башчысы Садыр Жапаров да бул багытта коомчулукту кызыктырган суроолорго жооп берип жатып, Кыргызстанда акыркы 10 жылда курулган үйлөрдүн сапаты канааттандырарлык эмес экенин белгиледи. Өлкө башчы 2020 жылдан бери көп кабаттуу үйлөрдү куруу боюнча иштер иретке салынып жатканын жана жаңы салынып жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн сапаты мамлекеттин көзөмөлүнө алынганын белгиледи. Бул жумада Кыргызстанда курулуштун сапатын камсыздоо максатында ушул тармактын тийиштүү болгон бардык адистери жыйынга чогулду.
Алар учурдагы заманбап курулуштардын технологиялары тууралуу талкуу кылышты. Ошондой эле курулушту көзөмөлдөөчү органдар үйлөр бүгүнкү күндөгү талаптарга ылайык салынышы керек экенин белгилешет. Жер кандай термелсе, ошондой толкунда имитация болот. Ошо жер термелгенде үйлөр кандай кыймылдаса, ошондой эле кыймылдады. Бишкек шаарынын тургуну Максат Садыков жаңы курулуп жаткан турак жайынын сейсмикалык туруктуулугун текшертүүнү чечкен. Курулуштун ээсинин айтымында ал үчүн атайын адистерге сыноо үчүн берген. Мындай практика Кыргызстанда эле эмес, Орто Азияда алгачкылардан болуп катталып жатканын айтууда. Эми бул турак жайда кооптонуусуз жашай аларын билдирип жатат. Бул ошол шкала боюнча 7,5-8 балга чейин туруштук берди ушул үй. Эми менчиктин түрүнө карабай ушундай өткөрүүдөн өткөрүп алса өздөрү билип жашайт да. Аз бул жерге сертификат берилди. Ошол манча үйгө балга чейин туруштук берилди деген. Бул курулуштун сейсмикалык туруктуулугу 7-8 балга чейин жетери тастыкталып, атайын сертификат берилген. Текшерүү учурунда чет өлкөдөн келген адистер, курулушту жүргүзгөн кызматкерлер жана бир топ жергиликтүү адистер катышкан. Стенанын турганы, ушул жерде турганы тура элеби, тура эмеспи? Атайын үстүнө чыгып көрөбүз. Перегородкалар үстүнө катырылган эмес да. Алар кандай жер титирөөдө өзүнүн кандай болуп кулашы мүмкүн деген прогноздорду жасадык да. Көпчүлүк баягы бизде бал менен сүйлөйбүз да. Жер титирөөнүчү бал менен алганда 7,5-8ге чейин бал ушул үйдө ушундай кыймылдады. Ошондой нагрузканы бердик жер титирөөнүн күчүнчү. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы курулуштардын сапаты актуалдуу болуп турат. Курулуштагы мындай жоопкерчиликтүү жагдайларды көзөмөлдөөдө эске алуучу жагдайлар бар. Учурда ал үчүн мыйзамга кошумча өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталат. Жанагы жердин основаниясын изилдеп жакшылап, андан кийин анан ошол жерге салса да, жердин жакшылап изилдебей туруп, чала изилдеп, ушинтип койгондо туура эмес болуп эсептелинет да. Эң негизгисинен жанагы оборудование жок деп атышпайбы? Оборудование бар да. Оборудование бар болгондо дагы заманбап технология бу жерде испытание жасап атсаң компьютерге түздөн-түз маалымат түшүп турат. Учурдун актуалдуу маселесине айланган бул жагдайды эске алуу менен тийиштүү адистер тарабынан да бир топ маселелер айтылып, атайын жыйындар да уюштурулууда. Анда айтылгандай, Кыргызстандагы көп кабаттуу курулуштардын сапатын жакшыртуу үчүн алгылыктуу иш-аракеттер көрүлүп, курулуш компаниялардын ишмердүүлүгүн текшерүүгө алуу күчөтүлүүсү керек. Мындай кызматты аркалагандар курулушка керектелүүчү материалдардын сапатын тартып, архитектура жана башка багыттарына чейин көмөк көрсөтүшөт. Көз карандысыз лабораториялар менен биргеликте аны көзөмөл алабыз. Колдонулуп аткан арматуралардын, башка курулуш материалдардын сапатын сертификаты болсо гана ошого уруксат беребиз колдонгонго. Мурдагы кайталанып келген өздөрү куруп өздөрү көзөмөл кылды деген суроо турбаш керек. Бул жерде көзөмөл кылган ушул независимый технадзор, независимый компания ишти алып баруу керек. Көп кабаттуу үйлөрдү салуу үчүн көзөмөлдөөчү ишканалардын пайдасы чоң. Учурда курулуш тармагы тез өнүгүп жатканын эске алуу менен замандын талабына жооп берген үйлөрдү курууга аракет кылуу керектиги да белгиленүүдө. Азыркы жашоонун деңгээлине жараша көп нерселер өзгөрүлүп атат да. Мурда болсо биздин союз учурунда көп деле материалдар жок болчу. Определенный материалдар менен иштечүбүз да. Азыр болсо ар бир материалдын өзүнүн жакшы сапаттары бар. Кайсы материалды колдонуш керек, кандай колдонуш керек деген. Эми азыр Кудай буйрса жакшы, баары эле жакшы болуп баратат. 17 февралда өткөн министрлер кабинетинин жыйынында архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба боюнча мамлекеттик агенттиктин ишмердүүлүгү да каралды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстандын сейсмологиялык өзгөчөлүгүн эске алуу менен курулуш тармагын реформалоо боюнча долбоордун программасын түзүүнү тапшырды. Анда төрага котлован казуу этабында акча чогултууга тыюу салына турганын, ал эми кардарлар менен компаниянын ортосунда банк гарант болушу керектигин айткан.
Кыргызстанда соңку 10 жылда курулган заманбап көп кабаттуу үйлөрдүн айрымдарынын сапатына кепилдик жок. Мындай пикирди мамлекет башчысы Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине берген маегинде билдирген. Ал мындан улам өлкөдөгү курулуштардын сапатын текшерүүгө алынаарын көзөмөл күчөтүлөрүн айткан эле. Союз чачырагандан берки акыркы 32 жылда бир топ көп кабаттуу үйлөр салынды. Союз малында көзөмөл жакшы болчу, андан бери көзөмөл начарлады. Айрыкча акыркы 10 жылда салынган көп кабаттуу үйлөрдүн кандай салынганын бир Кудай өзү билет. Эгер кулап калса, анда жашаган адамдардын убал суы ошол үйлөрдү салган адамдардан. Буга чейинки мам курулушка тиешелүү архитекторлордун абийиринде калат. Ошондой эле Туркияда катталган катуу зилзаладан улам парламентте да өлкөдөгү көп кабаттуу турак жайлар негизги темага айланып, эл өкүлдөрү тез аранын ичинде комиссия түзүлүп, үйлөрдүн сапатын текшерүү талабын коюшкан болчу. Особый пункт менен киргизип коелу. Ушул жаңы курулган үйлөрдүн сейсмостойкий жагын да карап берсин. Ушул мамлекетте баягы эмгеги сиңген строительдерден коштуруп, бир чоң комиссия түзүп туруп, өзүңүз үчүн колго алып туруп, мамлекеттик деңгээлде бир комиссия түзүп баарын карап чыкса. Эске салсак, Туркияда февралдын башында күчү 7-8 балга жеткен жер титирөө катталгандан бери Бишкек жана Ош шаарларындагы жаңы курулган көп кабаттуу үйлөрдүн коопсуздугу, сапаты тууралуу маселе көтөрүлүүдө. Сейсмикалык адистер эгер өлкөдө катуураак жер титирөө болсо, жаңы тургузулган имараттардын көпчүлүгү урап калышы ыктымалдыгын айтышууда. Ал эми курулушчулар көп кабаттуу курулушка уруксаат берген мекемелер жаңы технологиялар менен курулган заманбап имараттар бекем болоорун белгилеп келишет. Парламентте да атайын комиссия түзүлүп, үйлөрдүн сапатын текшерүү талабы коюлган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жогорку кеңештин 16 февралындагы жыйынында өлкөдөгү көп кабаттуу үйлөрдүн сапаты текшерилип жатканын билдирген. Нурзада Сыдыкова, Калыс Бактыбеков, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн. Мектепке күчүк алып келип, аны класска киргизип койгон окуучу мугалим тарабынан жеме укканы боюнча видео социалдык тармактарда тараган. Тасмада бир нече мугалим баланын бул кылыгы үчүн мектептен айдап жиберүү керектиги да айтышканын байкоого болот. Мындай жагдай коомчулукта кызуу талкууга алынып, окуучуну жактагандар дагы чыкты. Ал эми Билим берүү жана Илим министрлиги маалыматты тактап, окуя Баткен облусунун Кадамжай районунда болгондугу аныкталган. Андан кийин мугалимге эскертүү берилген. Ал эми окуучу баланын апасы мугалимдерге капа болгонун, мындайды күтпөгөн айтып чыкса, мугалими болсо коомчулуктан кечирим сураган. Кененирээк кийинки материалда баяндалат. Мен илесин вешилкага? Ким илет вешилкага? Вешилкага ким илет? Мен эмес, класс сурашкан койду. А сурашта класска келесиңби? Мен алып келдим класска. Мектепке күчүк алып келген баланы мугалими урушуп жаткандыгы тартылган тасма социалдык тармактарга тарады. Бул окуя Баткен облусунун Кадамжай районундагы номер 5-гимназия мектебинде 13 февраль күнү болгон. 4-класстын окуучусу досу сураганы үчүн мектепке күчүк алып барганы аныкталган. Мындай кылыгы үчүн кечирим сураганына карабастан мугалим окуучуну урушканы коомчулукта терс кабыл алынды. Мугалимдики абдан туура эмес. Башка өлкөлөрдө баланы колдоп, күчүк менен бир аз ойноп, жаныбарларга аяр мамилени үйрөтүп, сыртка кое беришмек. Бизде тилекке каршы. Каражаным эй, аны дагы пакетке салып илип койгонун, анысы дагы үн чыгарбай илинип турганын. Көз жакшы жагын көрүш керек. Ошол күчүк менен дүйнө таанымын өтүп, балдарга жагымдуу маанай тартуулап койсо болмок. Балдар мугалимге критический ситуация түзүп беришти. Андан чыгуу педагогтун ишмердүүлүгү. Мен төмөн деген баа бермекмен. Педагог креативдүү болуш керек. Окуучу кезде баарында эле болсо керек. Окуучу менен окуучу мамилелешкиси келет. Ошонун эле бирөөсү болгондой. Мисалы, бир окуучунун үйүндө ашыкча күчүк болушу мүмкүн. Мектепке ала кел. Мен үйгө ала барып багам деши мүмкүн. Алып келген, кайда коюшун билбей илгичке илип койгон. Бош койсо качып кетмек. Болгону туура түшүндүрүү жетишсиз болуп жаткандай эле туюлуп жатат. Муну соткага тартып, ашкере кылуу коомчулукка көрсөтүү болбой калат. Эки бала аркылуу тазалык мамилеси, жаныбарларга мамилени, достукту түшүндүрүү кажет. Эми бул окуучулар өмүр бою күчүктү көрсө, бул окуяны унутпайт. Аталган окуя боюнча Билим берүү жана Илим министри тактоого алып чара көрүлгөнүн маалымдады. Мындай жагдайга жол бергени үчүн аталган мектептин директоруна жана социалдык педагогуна эскертүү, ал эми видеону тарткан мугалимге жана окуучуга орой мамиле жасаган мугалимге катуу эскертүү берилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн маалымдаган. Бала дагы кечирим сурап, анан мындайча айтканда колун жуудуруп кайра класска киргизген.
Анан натыйжада ошол мындай окуялар кайталанбасын, балдарыңыздарды мындай жакшылап караңыздар, эскертип коюңуздар, күчүктөрдү алып келбесин деп ата-энелердин группасына жиберилет бул видео. Анан андан ары интернет баракчаларына бир блогер аркылуу таркап кетет. Охрана деп атышат, бул коопсуздук кызматкери, бирок кандай эмес болуп чыкты. Бул ошол аскерге чейинки даярдык сабагын берген мугалим өзүнүн сабагынан чыгып бараткан учурда камерага түшүп калган. Кадамжай райондук билим берүү бөлүмү тарабынан Айтматов атындагы мектептин директоруна жана соц педагогуна эскертүүлөр берилип, ал эми ошол башталгыч класстын мугалими Зарамова Анарага педагогикалык этиканы сактабагандыгы боюнча сөгүш жарыяланган. Окуучунун апасы Гүлбара Сарыбаева бул окуяны социалдык тармактардан көрүптүр. Сарыбаевага баласынын мындай абалда калганы каттуу тийип, мугалимдерге капа болгон. Бул окуядан кийин окуучу коркуп, мектепке барбай жатканын билдирген. Өкүнүктүү болгон жери баламды ушундай өксүк, жетим болуп чоңоюп келе жаткан баламды кечирип коюң, экинчи кайталанбайт дегене карабай, ошол соц педагог эжекеси менен класс жетекчиси жолкуп, сыртка түртүп алып чыгып кеткан жери аябай өкүнүчтүү болду. Эми ушул туура эмес болуш керек. Бул эжекейлерге мен аябай нааразы болдум да. Мен ушул нерсени класс жетекчиден күткөн эмесмин. Жок, баланы шагынуучулар сындырды, сезимдерин өлтүрдү. Мен аябай ушул Бабажан Айтмаз орто мектеп эжекелерине капа болдум. Тасма тарап кеткенден кийин окуучуну урушкан мугалим дагы коомчулуктан кечирим сураган. Ал массалык маалымат каражаттарына баланы тартипке чакыруу максатында гана сүйлөгөнүн жана эмоцияга алдырып койгонун билдирген. Мен ушул баланы тартипке чакырып жатып, эмоцияга өзүмдү катуу алдырып койгон үчүн кечирим сурайм кыргыз элинден. Мен балага жакшы эле ойдо тартипке чакырам деген ар дайым ушундай көрүнүштөр болуп жүргөн, дагы кайра ирет кайталанбаш үчүн өзүмдү катуу эмоцияга алдырып ушуп болгонума кечирим сурайм. Мындай окуялар буга чейин дагы орун алып, коомчулуктун кызуу талкуусуна алынып келген. Мугалим менен окуучунун мамилесин бекемдөөдө окуучулардын психологиялык абалына таасир бербестен тарбия берүүнүн ыкмаларын колдонуу замандын талабы дешет адистер. Мурда окутуунун объектиси мугалим болсо негизинен, азыр окутуунун негизги объектиси окуучу болуп калган. Ошол окуучуга болгон талантыңды көргөз, болгон сыйыңды, урматыңды көргөз. Ошондо ал сенин билимиңди кабыл ала баштайт. Эгерде жана айтып кагып согуп турса, бала ал кишиден билим албай калат эми. Коркуп үркүп калат да. Балдарды коркуп үркүтүү бул педагогикада эбак эле четке кагылган. Эске салсак, мугалим менен окуучунун ортосундагы мындай көрүнүштөр жогорку кеңештин трибунасына чейин жаңырып, билим берүү тармагындагы бир катар көйгөйлөр көтөрүлгөн. Ошондой эле укук бузуулар кодекси аркылуу жазаларды киргизүү сунушталган. Ишти кароо айып чараларын колдонуу ички иштер органдарына жүктөлөрү айтылган эле. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Акыркы 5 жылдан бери кызына 14 жолу операция жасатып, турмуштун оор сынуусуна кабылган 4 балалуу үй бүлө коомчулукка жардам сурап кайрылды. Шыпа издеп жүрүп, күнү ооруканада өткөн ата-эненин да ден соолугу начарлап, убактылуу кара жумушка жарабай калышкан. Үй жайын сатып, колунда болгон мүлккө калбай калганда чоң суммадагы насыя алышкан. Учурда бул үй бүлө Кадамжай районунун Актилек айылында ижарага алган 2 бөлмөлүү тамда күн өткөрүп жатышат. Курулушу толук бүтө элек 2 бөлмөлүү бул үйдө 9 жаштагы Айназиктин оорусу менен күрөшүп жаткан үй бүлө айына 1000 сомдон ижара акысын төлөп жашап жатат. 2018 жылдан бери кызына 14 операция жасатышып, алдыда дагы канча операция болушу маалым эмес. Учурда бул үй бүлө бардык мүлкүн сарптап, карызга да батып калышканын айтышат. Ушу кызым аркылуу кредит алдым, көп жерлерден кредит алдым, көп адамдардан карыз алдым. Ушу кызды жакшы кылам деп. Ар операциясы 60 000, 70 000ге чейин бүтөт. Акыры күнү анан 2 комната үйүм бар эди. Ону саттым. Ону сатып, ошо жарым-жартылай кылып кредит жаптым. Карыздарын бердим. Ушу кызды кайтарып дагы Бишкекке чейин апардым. Апарсам болду Бишкекте. Кайтып анан Ошко алып келип, Ошто операция кылдырдым. Турмуштун сыноосу Айназикке Шыпа издеген энени да ден соолуктан ажыратып, оор жумушка жарабайт. Калган 3 баласынын да тамак ашы бирде болсо, бирде жок өкмөт тарабынан берилген жөлөк пулдун эсебинен өтүп жатат.
Кызынын мындан ары дарылануусу үчүн каражаты да тартыш. Камагыңды кара. 3 ай жайыңда жат, кыймылдаба деди. Апарасам оор өттү. 2 күн дегенде өзүмө келдим. Тайланам түшүп кетип. Сахар бар, сахар менен бүтүш кыйын. Өзүңдү жакшы кара дейт. Каякта эч нерсе жок. Кечеям бирөө 2 бак көмүр алып келип берди. Эч нерсе жок. Ушу эптеп эле тириликибизди өткөрүп атабыз. Бирөөлөрдөн 1-2 күнгө пособияга кичине күрүч бериптир, май бериптир. Алып келемин, берселер берет, бербесе бербейт. Үй бүлөнүн жалгыз багуучусу болгон атасы да жакында эле сокур чегисин алдырып төшөктө жатат. Бул да турмуш шарттын оорлошуна таасирин тийгизди. Буга чейин ар кайсы жерде иштеп, аз да болсо кем каржысы табылып турган. Азыркы учурда үйдөгү негизги иш 4-класста окуган баласына жүктөлүп калды. Врачтын айтышы боюнча 3 айга чейин оор иш кыла албайсың дейт. Мына кеч больницадан келдим мен дагы. Келип, мына жатам азыр үйдө. Эми операция болгон келинчегим. Бул дагы эми операция болсо дагы эми эптеп мени карап атат, балдарды. Ушинтип карап эме кылып атат. Бул үй бүлөнүн азыркы абалын жергиликтүү бийлик да тастыктайт. Кайдыгер болгон айылдаштары акчалай жардамдарын да беришкен. Мындан сырткары даталуу күндөрү тамак аш жагынан айыл өкмөтү каралашып турат экен. Авазбекова Айназ деген кызы тамагынан өсмө оорусу барып, ошондой бир оору менен жабыркап келет. Операциясыга айыл өкмөттүн эли, андан кийин өзүнүн жаш эле келечек айылдары 47 000 акча чогултуп бердик. Тамак аш жагынан жардам берип турабыз. Анан өздөрү ошо кызынын операциясы иштетиш үчүн өздөрүнүн 30 соток огородуну 15-тен 2 бөлүп, токтом чыгарып, ошонун операция сатып бергендер. Азыр күндө жашаган жерлерде үйлөрү жок. 9 жаштагы Айназиктин дарылануусу үчүн жардам кылууну каалаган жарандар 0708 12 94 94 телефон номери аркылуу апасы Анаркан Мажит кызына байланышсаңыздар болот. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Программаны жыйынтыктайбыз. Жума ичинде орун алган негизги жаңылыктар Регион телеканалынын социалдык тармактардагы баракчаларына да жайгаштырылды. Күндөмү жыйынтыктын акыркы кабарлары мына ушуларды түздү. Кайрадан 1 аптадан соң көрүшкөнчө аман туруңуздар.